Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз жасалма интеллект жөнүндө жана аны мектептерде туура жана коопсуз колдонуу жолдорун талкуулайбыз. Бул тренинг санарип сабаттуулук боюнча окуунун бир бөлүгү. Бул модуль жасалма интеллектти колдонуудагы этикалык нормаларга арналган. Башкача айтканда, жасалма интеллект бизге жардамчы болуп бериши үчүн сакташыбыз керек болгон эрежелер жөнүндө сөз кылабыз. Жасалма интеллект жашообузга кирип калды. Окуучулар аны маалымат издөөгө, үй тапшырмасын жасоого колдонушат. Мугалимдер тесттерди текшерүүдө же сабакта жардамчы катары пайдалана алышат. Бирок бул менен кошо жаңы суроолор чыгат. Жасалма интеллектти кантип жоопкерчиликтүү колдонобуз? Билимдин баалуулуктарын жана ар бир катышуучунун укуктарын кантип сактайбыз? Жасалма интеллект жөн гана программа эмес. Бул мектепке жардам бере турган курал. Бирок аны туура колдонсок гана. Эң негизгиси бул ишеним маселеси. Эгер жасалма интеллект туура колдонулса, мектеп менен ата-энелердин, мугалим менен окуучулардын ишеними бекемделет. Эгер туура эмес колдонсок, ишеним жоголот. Эмне үчүн бул маанилүү? Жасалма интеллект мектептерде көбүрөөк колдонулуп жатат. Мугалимдерге окуучулардын жетишкендиктерин талоого жардам берет. Кошумча материалдарды сунуштайт. Экзамендердин жыйынтыгын алдын ала божомолдойт. Бирок суроолор да чыгат. Мисалы, программа чындап эле адилеттүүбү? Ал бир окуучуга артыкчылык берип, экинчисин четке какпайбы? Эң негизгиси, жасалма интеллекттин чечимине ким жооп берет? Жөнөкөй тил менен айтканда, жасалма интеллект жардамчы. Бирок акыркы чечимди ар дайым мугалим кабыл алат. Негизги принциптер жасалма интеллектти туура колдонуу үчүн 3 жөнөкөй эрежени эстен чыгарбоо керек. Түшүнүктүүлүк. Жасалма интеллекттин жообу кайдан чыкканын билүү зарыл. Мисалы, эгер программа окуучуга кошумча тапшырма сунуштаса, эмне үчүн сунуштап жатканын билишибиз керек. Мисалы, бир нече суроого туура эмес жооп бергени үчүнбү? Жоопкерчилик. Ар дайым адам жооп берет. Мисал, эгер жасалма интеллект тестке 3 деген баа койсо, мугалим кайра текшерип туура эмес болсо оңдоп коюшу керек. Маалыматты коргоо. Мектепте окуучулар жана алардын үй бүлөсү тууралуу көп маалымат сакталат. Мисал, эгер окуучу досуна WhatsApp аркылуу үйүнүн дарегин же атасынын жумушун жазса, бул маалымат туура эмес адамдардын колуна түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан окуучуларды сак болууга үйрөтүү. Ал эми мектеп маалыматты коопсуз сактоого милдеттүү. Жасалма интеллектти колдонгондо дагы деле коркунучтар бар. Мугалимдин ордун алмаштыруу. Жасалма интеллект материалды түшүндүрүүгө жардам берет, бирок эч качан мугалимдин жандуу түшүндүрүүсүн жана тарбиясын алмаштыра албайт. Жасалма интеллектти туура эмес колдонуу. Айрым окуучулар жасалма интеллектти колдонуп, сочинение же рефератты өзү жазбай коюшу мүмкүн. Бул адилетсиздик. Каталар жана адилетсиздик. Жасалма интеллектте маалымат аз болсо, ал туура эмес жыйынтык чыгарышы мүмкүн. Эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, өзүбүз окуйлуу. Мугалимдер менен окуучулар жасалма интеллекттин кантип иштээрин, анын мүмкүнчүлүгү менен чектөөлөрүн билиши керек. Бүгүнкү тренинг дал ушул үчүн. Сураныч: технологияларды четке какпайлы, аларды үйрөнөлү жана өзүбүздү да, балдарды да коргой билели. Экинчиден, мектеп ичинде эрежелерди киргизели. Ар бир мектепте жасалма интеллектти эмне үчүн колдонсо болот, ал эми эмне үчүн колдонууга болбой турганы так жазылышы керек. Мисал, сабак учурунда суроо жооп машыгуу үчүн колдонсо болот, бирок экзамендерде колдонууга болбойт. Үчүнчүдөн, баарыбыз бирге иштейли. Мугалимдер, ата-энелер жана администрация бул маселелерди чогуу талкуулап турушу зарыл. Ошондо гана ишеним жана коопсуздук болот. Окуу процессинин бардык катышуучуларынын катышуусу. Окуучулардын ролу. Окуучулар түшүнүшү керек. Жасалма интеллект жардамчы гана. Билимди алардын ордуна топтобойт. Мисал, жасалма интеллект жоопту көрсөтүшү мүмкүн. Бирок окуучу өзү ойлонгондо гана чыныгы билим калыптанат. Ата-энелердин ролу. Ата-энелер да катышуусу керек. Алар ушул нерселерди билиши зарыл. Мектепте кайсы программалар колдонулат? Кандай маалымат жыйналат? Ким бул маалыматка жетет? Ата-энелердин суроолору мектепте ачыгыраак жана коопсуз кылат. Мугалимдердин ролу. Мугалимдер үчүн жасалма интеллект убакытты үнөмдөөчү курал. Мисал, окуучулардын жоопторун программага киргизсеңиз, ал бат эле текшерип берет. Бирок, мугалим сөзсүз кайра текшериши керек. Эгер жасалма интеллект ката кетирсе, аны оңдоо мугалимдин милдети.
Администрациянын ролу. Администрацияда чоң жоопкерчиликке ээ. Мугалимдер менен бирге жасалма интеллектти колдонуу эрежелерин иштеп чыгуу. Маалыматтын коопсуздугун көзөмөлдөө. Санарип сабаттуулукту бирге үйрөнүү. Завучтар менен директорлорду бул процесске кошолуу. Ошондо чыныгы команда болобуз. Мектептерде окуучулардын жеке иштери, үй бүлөсү тууралуу маалымат, медициналык маалыматтар сакталат. Бул маалымат сыртка чыгып кетсе, балдарга зыян келтириши мүмкүн. Жыйынтык. Жасалма интеллект бул күчтүү курал. Аны жакшы жакада, жаман жакада колдонсо болот. Бирок эң башкы ролду ар дайым адам аткарат. Мугалим баланын акыл эсин жана ой жүгүртүүсүн калыптандыруучу. Жиинин өзүнөн эмес, аны жоопкерчиликсиз колдонуудан коркуу зарыл. Ал душман да эмес, дос да эмес. Жөн гана курал. Аны кантип колдонобуз, ошого жараша ал бизге жардамчы да болушу мүмкүн, же көйгөйгө айланышы мүмкүн. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кергиле, билим берүүнү өнүктүрүүдө технологияларды колдонолу. Окуучулардын мүмкүнчүлүгүн ачууга жардам берели. Эң башкысы ишеним жана маалыматтын коопсуздугу. Билим берүүнүн борборунда дайыма адам турушу керек.